жүрөктөгү ишеним дагы нурланган, бекем болсун. Чачтан тартып тырмакка чейин денеден чыккан амалдар Кур'анда айтылгандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндүрүп берип көрсөткөндөй толук болсун. Себеп дегенде ушул дене, биз көтөрүп жүргөн дене ушул бейишке барат. Кудай сактасын, же болбосо ушул дозокко барат да. Башка дене эмес да. Ушул тил, биз сүйлөп аткан тил, башыбыздагы мынакей оозубуздун ичиндеги тил, ушул бейишке алып барат же ушул дозокко алып барат. Башка эмес. Ушу алкым, жеп аткан алкыбы. Адал өтүп атабы, арам өтүп атабы? Уурдап жеп атабызбы? Мээнет кылып жеп атабызбы? Же болбосо адал Алла Таала айткан жаныбарларды жеп атабызбы? Же Алла Таала арам кылган чочко, итти жеп атабызбы, кашкулакты? Же ушуну ичип атканыбыздан суу ичип атабызбы, же арак ичип атабызбы? Алкымдан эмне өтүп атат? Адамдын денесиндеги амалдар, ушу денесиндеги амал. Ушулар оңолсо, Алла субханаху ва таала өзүнүн кудурети менен жашоо берүүчү өзү, өлүм берүүчү өзү. Жашоону оңдоочу дагы, бузуучу дагы өзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте бизге үйрөткөн, мындай деп айткан: Аллахумма инни ас'алука аишатан нақиятан ва митатан савиятан ва мараддан гайра мухзин ва фадихин. Я Алла, мен сенен таза пакиза жашоо сураймын деп. Пайгамбарыбыз сурап атат. Биз Алладан таза пакиза жашоо сурашыбыз керек экен. Бактылуу өлүм сураш керек экен. Эртеүгечи бир дагы адам калбайт, баарыбыз эле өлөбүз, баардык эле адам өлөт. Бирок кээ бири бактылуу, кээ бири бактысыз болуп өлөт. Буну да сурай турган экен. Таза жашоо деген азыркындай? Кыжаанатсыз жашоо бере сураш керек Алла Тааладан. Жөнөкөй жашоо. Алланын акысын берген, пайгамбарыбыздын акысын берген, адамдардын акысын берген жашоо. Укуктарды берген, жакшылык кылган жашоо. Кырсыктан, бөөдө бале кырсыктардан бардыгынан узак болгон жашоо. Жакшы өлүм. Пайгамбарыбыз айткан, кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер деген. Ошон үчүн ыйман менен жашайлы. Ыйман менен, жакшы амалдар менен жашайлы. Жакшы амалдар кайсы? Биринчи тилдин амалдары, тилибиз туура сүйлөсүн. Кур'ан-ы Каримде бактылуу эркек менен бактылуу аялдардын сыпаттарын Алла Таала эсептеп айтып, мындай деген: Садиқин ва садиқат. Чынчыл эркектер, чынчыл аялдар деген. Ва садиқат, чынчыл аялдар. Тилинде дагы чын, амалында дагы, ниетинде дагы чын. Мынакей, бактылуу аялдар. Бактылуу аялдардын белгиси 4 дейт. Тили таттуу болсун, тилинде чын сүйлөсүн. Эң биринчи тил. Ушу тилден уу чыкпасын. Бирөөнү каргышып, бирөөнү каргай турган, бирөөнү алдай турган, Алла Тааланын тагдырына нааразы боло турган, дүнүйөнү мактай турган. Жок. Тили таамдуу, таттуу болсун. Мени күйөөсүнөбү, ата энесинеби, бала чакасынабы сүйлөгөндө эң чырайлуу, эң кооз, эң жумшак, ушундай бир Алла субханаху ва таала айткан, мындай кереметтүү, жагымдуу, жылуу сөз сүйлөгөндө жакшы амал экен. Куранда Алла Таала айтат: Я Юханна, кулу линнаси хусна. Кулу линнаси хусна. Адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө. Ва кулу лаху каулан лаййина лааллаху ятадаккару ау яхша. Алла Таала Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды Фираунга жөнөткөндө экөөнө жолдомо айткан. Силер экөөң барып Фираун залымга жумшак сөз сүйлөгүлө. Мүмкүн насаат кабыл кылар. Мүмкүн Алла Тааладан коркуп, күнөөлөр таштап адам болуп калар деген. Демек, жумшак сүйлөсө, адам насаат кабыл алуу тез болот экен да. Кулу лахум каулан маруфа дейт. Каулан карима. Мынакей, жакшы сөз, жылуу сөз, жумшак сөз, чырайлуу сөз. Адамда Алла Таалам тил берди. Тил бул немат, тил бул аманат. Ошон үчүн эң биринчи бит тилибиздин амалын оңдойлу. Урматтуу энеже карандаштар, биздин тилибизден зикир,
Биздин тилибизде Кур'ан, пайгамбарыбыз айткан калиматун тойиба садака, жакшы сөз садаканын сообу берилет деген. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт кыргыздар. Үйдүн бактылуулуктун жакшы сөз өтө чоң орду бар. Аялы менен күйөөсү ажырашпасын, үйдөгүлөр ынтымак жашасын. Үй бүлө институтун бекемдей турган жакшы сөз болот. Талкалай тургандагы тил болот. Тил талкалайт. Талакты ким, кайсы? Бу талак деген сөз каяктан чыкты? Тилден чыгып атпайбы? Каргаган, алдаган каяктан чыгып атат? Тилден чыгып атат. Ширк сөзү, куфур сөзү каяктан чыгып атат? Тилден чыгып атат. Ошон үчүн иншалла эң биринчи биздин тилибиздин алхамдулилля сүйлөө маданияты. Бактылуу аялдын белгиси төртөө, биринчи тили таттуу болсун. Тили алхамдулилля туура сөз сүйлөсүн. Көзүндө уят болсун. Көзүндө уят болсун. Жүрөгүндө жакшы иштерди, амалдарды кылганга, сооп иштерди кылганга умтулуу болсун. Колу жумуш менен алек болсун. Улуулардын сөзү көзүндө уят болсун деген. Уяттуулук өзү кайерде гана болбосун бул жакшылык экен да. Уятсыздык кайерде гана болбосо жамандык экен да. Уяттуулук кайерде болсо аны кооздойт. Уятсыздык кайерде болсо аны айыптап жаман кылып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-хаяу шу'батун минал иман, уяттуулук имандын маанилүү бир бөлүгү деген. Бактылуу аялдар, уяттуу аялдар. Авирин сактаган, намызын сактаган, уяттуу аялдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида фататкал хая иф'ал ма ши'т." Качан сенин уяттуулук кете турган болсо, эми каалаганын кыла бер. Уяттуулук кете турган болсо, каалаганын кыла бер. Китептерде келет, эркекте уяттын болуусу жакшы, аялда уяттын болуусу жакшыраак дейт. Биздин динибиз уяттуулуктун үстүндө экен. Жөнөкөйлүктүн үстүндө экен. Бактылуулук, уяттуулук да жөнөкөйлүктө экен. Алхамдулилла, текеберликте, уятсыздыкта эмес экен. Ошон үчүн көзүндө уят болсун дейт. Көзүндө уят болсун дейт. Ошон үчүн Алла Таалам зынаны арам кылган. Алла субханаху ва таала ла тaqrabu зина, зына кылуу тиякта турсун, зынага жакындабагыла дейт. Зынага жакындата турган музыка окшогондордон кулаңарды таза кармагыла дейт. Андайлардан жакындабагыла дейт. Алхамдулилла, ислам дини тазалыктын, авирдүү, ушундай дин. Жүрөктө сооп иштерди кылганга умтулуу болсун дейт. Жүрөгүбүздү тугандар эң биринчи ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах ишеним менен толтурайлы. Ла илаха иллаллах бир Алладан бардык нерсе болот. Жалгыз Алла бардык махлуксуз бардык нерсени кыла алат. Бардык жаралган Алла Тааланын каалоосуз эч нерсе кыла албайт. Ишенимдердин өзгөрүүсү Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жолунда гана бактылуулук, Пайгамбардын жолун таштоодо бактысыздык деген жүрөгүбүздө ишеним болсун. Жүрөгүбүзгө бекем ишеним болсун. Алла мени жоктон бар кылды. Менин бактым Алланын колунда, ырыскым Алланын колунда, өлүмүм Алланын колунда, жашоом Алланын колунда, ахиретим Алланын колунда, бейишим Алланын колунда. Алла Тааланын колунда. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Алла Тааланын колунда бар нерсе. Биядихил хайр. Жакшылыктын бардыгы Алла Тааланын колунда. Ошон үчүн иншалла мынакей сооптуу иш кылганга умтулуу Алла субханаху ва таала бизге нурлуу амалдарды берген. Намаз берген, зикир берген, Кур'ан берген, дуа берген, кайрымдуулук берген, жөнөкөйлүк берген, ыйлагандык, сүннөт берди бизге Алла субханаху ва таала. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум." Эгерде силер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштасаңар, сөзсүз адашасыңар. Пайгамбардын сүннөтүн кармайлы. Жүрөгүңүздө ишеним туура болсун. Мен пайгамбардын сүннөтүн кармап жашансам, Алла Таала акчасыз бактылуу кылат, чырайсыз бактылуу кылат. Көп өмүр, көп жашоосуз Алла Таала бактылуу кылат. Байлыгысыз, бийлигисиз Алла Таала, перзентсиз Алла субханаху ва таала бактылуу кылат.
жараткан Алла субханала тағала. Егерде пайғамбардың сүннетінде болсақ, пайғамбардың сүннетінде хидаят толтырылған, нур толтырылған, Алла тағаланың разычылығы толтырылған. Уламалар айтышқан, пайғамбардың сүннеті бұл дүниеде Нух пайғамбардың кемесі деген. Нух пайғамбардың кемесіне ким шыққан болса, ошол құтқарылды. Шықпай қалғандардың бардығы чөгіп жоқ болған. Қодым ұшындай бұл дүниеде пайғамбардың сүннетін бекем қармаған, ошол дүния ақыреттің бақтысыздығынан құтылады. Пайғамбары саллаллаху алейхи сүннетін таштаған, ал туғандар құтыла албай. Ошончо урматтуу энелер, эже карындаштар. Келиңиздер, колубуз алек болсын. Эмне менен алек болсын? Адал мээнет менен алек болсын. Колубуз алек болсын. Тасбih кармаган менен, китеп окуган менен, Кур'ан ачкан менен, Аллага колубузду көтөрүү менен, колубуз сажда кылсын. Колубуз алхамдулилла, оң колубуз садака берген, сол колубуз көрбөсүн. Таразадан алдабасын. Ушул кол арамга барбасын. Уурдабасын, бирөөнүн буюмун уурдабасын. Ушул кол жамандык кылбасын. Колдун амалы жазылат, тилдин амалы жазылат, кулактын амалы жазылат, алкымдыкы жазылат, ой, пут, кол бардыгы жазылат. Кыямат күнү Алла субханала ва таала өзү окуттурат, өзү китепти берет, өзүбүздү күбө кылат. Икра китабак, кафа би нафсика ал-яум алейка хасиба. Оку китебиңди. Сага өмүр бердик. Мынаке, балагаттан толуп, ажалга чейин амалдарыңы жаздырттың. Түнү, күндүзү, сапарда, үйдө, көчөдө, ар учурларда. Кайгыда дагы, курсанчылыкта дагы, тойда дагы, өлүмдө дагы бардыгына жаздырттың. Ошону оку. Бүгүн өзүңө жетиштүү. Кафа би нафсика ал-яум алейка хасиба. Эсептегенге өзүң жетиштүүсүң. Кандай болгондой урматтуу энелер, Алла субханаху ва таала бактылуу аялдардын сыпаттарын Алла таала айтат. Иннал муъминин вал муъминат вал муслимин вал муслимат. Имандуу аялдар, Алла таалага баш ийген аялдар, мусулман аялдар, имандуу аялдар. Кандай? Биздин аялдарда эң биринчи жүрөгүндөгү иман, Аллага болгон ишеним туура болсун. Алла жаратты, өзү буйрук берет, өзү башкарат, өзү шифа берет. Бардык нерсе Алла тааланын колунда. Алладан жакшылыкты сурайлы, жамандыктардын эшигин бизге жапсын, жамандыктарды таштайлы. Күнөөнүн бардыгын таштайлы. Чоңун дагы, кичинесин дагы алып жүрбөйлү. Бул чок, кичинекей чок менен чоң чоктун эч кандай айырмасы жок. Бул чаян, кичинекей чаян менен чоң чаяндын эч кандай айырмасы жок. Билесиз да, кичинекей чаян мүмкүн азыраак, акырыныраак, уусу кичинераак болушу мүмкүн. Бир экөө тең чаян. Чок бир аз жерди күйгүзүшү мүмкүн. Чоң чок бардык жерди күйгүзүшү мүмкүн. Бирок чоң күнөө менен кичине күнөөнүн мисалы аалымдар ушундай. Андыктан күнөөлөрдү таштайлы. Күнөө жакшылык алып барбайт. Тилибиз гыйбат кылбасын. Гыйбат деген ушак. Ал-гыйбату ашадду миназ зина. Пайгамбарыбыз айткан, гыйбаттын күнөөсү зынадан да катуураак деген. Зынадан да катуураак. Ошон үчүн иншалла карап, кошуналардын, аялдардын, бирөөнү да, эркектерди да, аялдарды дагы аркасынан ушактабайлы, айыбын айтпайлы. Айыбын билип калсак, айыбын жашырайлы. Ушунчалык эле айткыңыз келсе, я Алла, хидаят бер деп коюңуз. Алла хидаят берсин деп коюңуз болду. Бул гыйбат өтө чоң күнөө. Адамдын, өлүп калган адамдын этин жеген менен барабар. Өлүп калган адамдын этин жеген менен барабар. Пайгамбарыбыз Алла таала Кур'анда өкүм берген. Ла якта ба'дукум ба'да. Бириңерди гыйбат кылбагыла. Аюхиббу ахадукум аякула лахма ахихи майтан факарихтумуху. Алла айтат. Бир туган мусулмандын өлүп калган этин жегенди жакшы көрөсүңөр, жиркенесиңер го дейт. Мына гыйбат канча чоң. Бирөөгө жала жаппайлы. Жалган жала жаппайлы бирөө. Чагымчылык кылбайлы, экөөнүн ортосуна от салбайлы. Кабырдын көп азабы заарадан сактанбагандык жана чагымчылык деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси. Ошон үчүн заарадан сактангыла, кийимге, денеге тийбесин деп аткан сөзү. Сөз жуугула, тазалангыла. Будан кабырдын азабы көп экен. Экинчиси чагымчы. Чагымчыл бул мусулман, эки эркекти, эки аялды, эки кошунаны, эрди катынды, ата баланы ажыратып коет. Буга жаман сөз, буга жаман сөз айтып атыпчы. Булардан сактанайлы биз. Сактанайлы. Мусулман аялдар Алла таала мактаганы.
Кайсы мусульман аялдар? Алхамдулилlah, намазы бар, орозасы бар, зекети бар, акчасы бар болсо, байлыгы болсо, алхамдулилlah, өмүрүндө бир жол ажылыгы бар. Qanitat, Allah'a moyun sungan. Allah'a moyun sungan. Haşiat, Allah'dan korkun. Mutasaddiqat, sadaka bergen ayallar. Kol açık ayallar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ne özü aytkan, Ayşe, özüңдүн жаныңды куткар дозоктун отунан. Жарты курманы садака берип болсун да. Эгерде жарты курманы таппасаң садака бергенге, анда жакшы сөз менен, жакшы сөз айтып болсун. Айшенин өзгө дагы айтканы, бардык мусулмандар эркек аялдарга кошо айтканы бар. Иттакун нар, валау бишикки тамратин, фа иллам таджиду, фа бикалиматин таййиба. Садака берип тургула. Мейлі аз мұнда бізде құрма жоқ болса да картошкадан садақа берсеңіздер. Будайдан бы, өріктен бы, алмадан бы, нан бы, емне болса да бір аз болса садақа беріп тұрыш керек екен. Адам баласы ерте қиямат күні өзінің садақасының көлөкөсүнө жараша жай табат экен да. Канча садақаңыз болса, ошого жараша сизге көлөкө берилет дейт. Адам баласы мусульман садақасының көлөкөсүндө болот дейт. Садақа берген бұл өтө, субханалла, тәсірлі амал. Алымдар айтышат, көз тигенди кайтарууга, сыйкырды кайтарууга, түшкөн балени, түшө элек балени кайтарууга садакадан өткөн тәсірлі амал жок дейт да. Ошон үчүн иншалла садака берип турайлы. Мутасаддиқат вал мутасаддиқина вал мутасаддиқат. Алла айтат, садака берип турган эркектер, садака кайрымдуулук кылып турган аялдар дейт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу Мираштан келди да. Мирашка чыгып келгенден кийин, я ма'шаран ниса, аялдардын жамаатын топтоп, о аялдардын жамааты. Тасаддақна, садака кылып тургула силер. Дозоктон көпчүлүгү аялдар экен ошактан көрүндү. Энелерибиз сурады, о Аллахтын элчиси, эмне себептен дозокто аялдар көбүрөөк экен? Десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Не деди? Силер көп каргайт экенсиңер. Экинчиси, күйөөлөрүңөргө шүгүрсүз экенсиңер. Таап келгенине, мээнет кылып, кыйналып келгенине, ошого баарына шүгүр кылбай, дагы ушундай бир наалып, ылдый-өдө шүгүрсүздүк кылып коет экенсиңер. Өмүр бою бир жакшылык кылсаң, көп жакшылыкты көрдү, бир жолу жакшылык болбой калса, мен сенин жакшылык көргөн эмесмин, такыр көргөн эмесмин деп айтып бересиңер деди. Көп каргайт экенсиңер деди. Ошентип Пайгамбарыбыз айтты, ай, өзүңөргө тескери дуа кылбагыла. Мал мүлкүңөргө, бала чакаңарга тескери дуа кылбагыла. Өзүңөрдү каргабагыла. Балдарыңарды каргабагыла. Мал мүлк байлыгыңарды да каргабагыла. Мейли атыңар болобу, эшегиңер болобу, машинеңер болобу, үйүңөр болобу, сарайыңар болобу, вообще каргабагыла деди. Каргыш жаман экен. Каргыштын чыныгы мааниси Алланын райымынан үзүлсүн деген сөз да. Бардык жакшылыктан кур калсын деген сөз. Ушунун аты каргыш. Наалат деп коет да. Наалат деген өтө жаман сөз да бул. Ошон үчүн иншалла карап туруп, эркектер сөккөндү таштасын, аялдар каргаганды таштасын. Кээ бир аялдарда адаттанып калган. Эки сөздүн бирөөсүндө атайлап деле эмес, бирок тилинен чыгып кете берет. Жок. Кээ бир эркекте адаттанып калган. Атайлап эмес, сөз эки сөздү улаганга уятты сөз кошуш керек. Жаман адат бул. Ар бир сөзүнө жазылат. Ма ялфизу мин qawl illa ladayhi raqibun atid. Алла субханаху ва таала айтат, бир сөз чыкпады тилден. Адамдын тилинен бир сөз чыга турган болсо, даяр турат периште ошол жерде күтүп турган, көзөмөлдөп турган периште жазгангачы. Бардыгын жазат. Бир дагы сөз жазылбай калбайт. Анан көрөк Пайгамбарыбыз айтканда амал кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Абу Хурайра радhiyallahu анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз мындай дейт: калиматан, эки сөз бар экен да. Хафифатан алал лисан, тилге аябай жеңил экен эки сөз. Хабибатан илар рахман, Аллага өтө сүйкүмдүү экен. Сакилатан фил мизан, таразада өтө салмактуу экен. Кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Мына сөздү айтайлы. Каргыштын ордуна, сөккөндүн ордуна,
жалған сөйлөгөндүн ордуна, дүйнөнү мактагандын ордуна тилге жеңил, мээримдүү, ырайымдуу, Аллага сүйкүмдүү, таразада өтө салмактуу эки сөз. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким ла илаха иллаллахны ихлас менен айтса, бейишке кирет dedi. Калиманын ихласы эмнеде деле? Ихласы бардык арам нерселерден, арам иштерден токтотса. Бу калиманын ихласы зикир кылган адам эртеге бейишке күлгөн бойдон кирип кетет dedi. Зикир кылган адам. Мусулмандын акысын берейли. Мусулмандын акысы көп. Адам баласын Алла Тааланын алдында кадыр баркы заты менен, улут урусу менен, ата теги менен эмес, сыпаты менен. Таква деген сыпат бар. Кайсы эркек, кайсы аял таква болсо, Алла өзүнүн кудурети менен аны бактылуу кылат, ишин оңунан чыгарат, ырыскысын ойлобогон жерден жеткирет. Анын бактысын ачат, жолун ачат, көкүрөгүн, жүрөгүн ачат, ырыскысын ачат, хидаятын ачат, бейиштин эшигин ачат ага. Жараткан Алла субханаху ва таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, ким дарат алгандан кийин асманды карап, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп айтса, ага бейиштин 8 эшиги ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин. Айюма имраатин саллат хамсаха ва самат шахраха ва таат ба'лаха ва ахсанат фаржаха ва атаат ба'лаха фатадхул мин айи абуабил джаннати шаат. Кайсы аял 5 вакыт намазын окуса, Рамазан айдагы орозосун тутса, авирин уяттуу жерди сактаса, күйөөсүнө баш ийсе, бейиштин бардык эшиктери ачык, кайсынысынан кааласа кирсин дейт. 8 эшиги ачык. Кээ бир риваяттарда 8 эшик деп келет. Кайсы 4 амалды кылса. Намазы барбы? Бар. Намазы бар, аялдын уяты бар. Күнөөдөн сактануусу бар. Алладан коркуусу бар. Саждасы бар, рүкүсү бар. Аллага тилеген тилеги бар. Салаваты бар. Кураны бар. Зикири бар, дуасы бар. Намазчы жөнөкөй ибадат эмес да. Комплексин да. Бардык периштелердин ибадаттардын жыйнагы да. Кээ бир периштелер Алла Таала жараткандан бери саждада экен. Ушу күнгө чейин саждада. Кээ бирлери рүкүдө, кээ бирлери кыямда, кээ бирлери каадада. Биздин намазды карасаңыз, Аллаху акбар. Кээде кыям, кээде сажда, кээде рүкү, кээде каада, кээде зикир, кээде Кур'ан, кээде амин, кээде салават, кээде тахият, кээде таспих, кээде такбир. Кандай деген кереметтүү бардык ибадаттарды өзүнө камтыган, бардык ушундай жами ибадат намазды берип атат. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз авирсиз иштерден, уятсыз иштерден, күнөө кылмыштуулуктун бардыгынан токтотот. Бирок намаз намаздай болсо, жандуу болсо, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, энелер, биз намазга бекем болайлы. Намазга бекем болайлы. Биздин үйүбүздө намаздын жарыктыгы болсун, намаздын нуру болсун. Биздин үйүбүздө мейли буюмдар андай эле баалуу болуп болсун. Нерселер, төшөктөр, Алла субханаху ва таала бактылуулукту ал жака койгон эмес. Алтынга, күмүшкө, Алла Таалам долларга, сомго койгон эмес. Алла Таалам алхамдулилля амалга койгон. Үйдө намаз болсо алхамдулилля кандай. Ошон үчүн иншаллах Кур'ан-ы Каримди окуу болсун, үйдө таалим болсун. Үйдө таалим, Кур'анды окуган үй болсун. Биздин үйүбүздө Кур'ан окулуп турсун. Сөзсүз эле үйдөн бирөө өлгөндө Кур'ан окулбай, тирүү кезде окулсун. Кур'ан тирүүлөргө түшкөн. Тирүүлөргө түшкөн, өлүктөргө түшкөн эмес. Өлүктөргө сообу тиет, бар ал, талашсыз ал мейли. Бирок тирүүлөргө түшкөн Кур'ан. Жүрөктү тазалаш үчүн түшкөн. Алла Таала Кур'анда шифа деп айткан. Кур'анда райымдуулук деп айткан. Кур'анда хидаят, туура жолду көрсөтүүчү деп айткан. Кур'ан адамды оңдойт, өзгөртөт адамды. Бүткүл дүйнө биригип Кур'анды өзгөртө албайт. Кур'ан өзү бардыгын өзгөртө алат. Бардыгын өзгөртөт.
bir аят жашооңузду өзгөртүп коет. Арам жашоодон чыгарып, жырткыч жашоодон, шайтандык жашоодон, уятсыз, жылаңачтык, абийирсиз, күнөө, караңгылык жашоодон чыгарып коет. Курандын bir аяты жүрөккө келе турган болсо, жүрөктөн орун ала турган болсо. Касиетти Кур'ан керемети, түгөнгүс. Кур'ан менен ким сүйлөсө чын сүйлөйт, чечим чыгарса адилеттүү чечим чыгарат. Кур'ан-ы Карим менен. Аллаху акбар. Ким Кур'анга чакырса, ал сөзсүз сиратул мустаким, түз жолго чакырган болот деди. Кур'ан Алланын улуу, акыркы, ыйык, кереметтүү китеби. Бирок тилекке каршы бүгүн эркектер да, аялдар да Кур'ан окубайт. Кур'ан окушпайт. Караңыз, Кул ауду би раббил фалак, Кул ауду би раббин нас, Ихлас. 3 сүрө, Ихлас сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү. Ушуларды муаввазатан, жосо муаввазатайн деп коет. Ушул 3 сүрөгө адам ушунчалык муктаж, жеген тамагынан, ичкен тамагынан да муктаж. Эмне үчүн? Буда өтө чоң нәпстин, көрө албастын, кара дубанын, жакшы угуп алыңыз. Жаралгандын жамандыгынан, караңгылыктын жамандыгынан, бардыгынан сактоо бар. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн душман, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн зыяндардын бардыгынан сактоо бар. Ошон үчүн алымдар айтышкан, буга адам ушунчалык муктаж, кандай тамакка, сууга муктажсың го, андан да көбүрөөк муктажсың ушуга. Ихласка, Фалакка, Наска. Тамактан дагы. Тамак ичкенде, чай ичкенде, кийимге канча жол муктаждыгың бар. Андан да буга муктажсың. Үйдө Кур'ан окуйлу биз. Өзде Кур'андын чөйрөсүн кылайлы. Биздин үйүбүздө алхамдулилlah гыйбаттын чөйрөсү эмес, ушактын күнөөнүкү эмес, дозокко бара турган адамдар эмес, биздин үйдөгүлөр бейишке бара тургандар. Биздин үйдө Кур'ан окулсун. Күн сайын Кур'ан окулуп, Кур'андын маанилери ой жүргүзөйлү. Фатихада Алла эмне деп атат? Кудайга шүгүр, кыргызча бүгүн котормолор бар, чечмелүүлөрү бар. Кур'анды үйдө Кур'андын таалими болсун. Арабча дагы туура окуйлу, маанисине дагы ой жүргүзөйлү. Ага амал кылганга аракет кылайлы. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны, пайгамбарыбыз менен жакындан таанышайлы. Пайгамбарыбыз ким? Суроо койбойсузбу, пайгамбарыбыз ким? Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз адамзаттын мырзасы. Адамзаттын мырзасы. Калайык калктын эң улуусу. Эки дүйнөнүн тажы. Бардык адамзаттын эң билимдүүсү, эң данышманы, эң ырайымдуусу, эң жоомарт, эң баатыры, адамзаттын эң баатыры Мухаммад Расулуллах. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ахсанан нас, ажвадан нас, ашжаан нас. Адамзаттын эң сулуусу Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын эң имандуусу, эң боорукери Мухаммад Расулуллах. Ушундай билимдүү, ушундай данышман, ушундай тазанын аркасынан барбай жүрбөй ана каяктан? Кимдин аркасынан? Батыштын аркасынанбы? Чыгыштын аркасынанбы? Жок. Биз пайгамбарыбызды ээрчилик, пайгамбарыбызды сүйөйлү, пайгамбарыбыздын аркасынан карап түздөнөйлү. Пайгамбарыбызга окшошойлу. Пайгамбарыбыз аял кандай болуш керек деди. Кайсы кийимдерди кийиш керек? Кайсы кийимди кийсе болбойт? Эркектин кийимин кийген аял, аялдын кийимин кийген эркекке Алланын, периштелердин бардык жаралгандын наалаты болсун деди. Алла Таалам жаратты, эркекти эркектей кылып, аялды аялдай кылып. Назиктиги, балдарды тарбиялаганга өзгөчө сыпат берди. Аулиялыкка даражага жеткенге аялдарга Алла Таалам өзгөчө сыпат берди. Ыйламайынча адам аулия болбойт экен. Аялдарга өзгөчө берди Алла Таалам. Жумшактык берди. Кагы, копол, орой, катык аулия боло албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшени өзү айтты. Айша, бир жолу келип, жөөттөр келди дагы. Пайгамбарыбызга ассаламу алейкум дегендин ордуна ассаму алейкум. Ассаму дегени өлүм деген сөз. Өлүм болсун сага деп келди да алар. Пайгамбарыбыз не деп жооп берди? Өзүң өргө деп эле койду. Айшени өз ачуусу келип кетти дагы айтты. Силерге Алланын наалаты болсун, Алланын азабы болсун деп. Пайгамбарыбыз Айшени өзгө айтты. Айша, тилиңди тарт деди. Өзүңдү карма деди. Жумшак бол деди. Кара.
Алла жұмшақ, бардық іште жұмшақтықты жақшы көреді деді. Айша өзі айтты: «Я Расулалла, ұққан жоқсыз сізге не деп атшат бұлар?» деді. Пайғамбарымыз айтты: «Сен ұққан жоқсың ба мен аларға не деп жауап бергенімді?» деді. Қара. Bir риwayatта келеді: алардың маңа айтқаны қабыл болмайды, менің аларға айтқаным қабыл болады деп қойды. Мынакей қараңыз. Бізге Айша енеміз, Хадиша енеміз, Фатима енеміз үлгі. Урматты енеже қарындаштар, демек өзгөчө аялдардың 3 жоопкерчилиги бар. Мен сөзүмдүн кичине жыйынтыктап мына суроолор көп экен, суроо өткүчөктү, ушу менен айтып кетейин. 3 жоопкерчилик эстен чыгарбай. Биринчи, ар бир аял эне болобу, келин болобу, кайнене болобу, турмушка чыкканбы, чыга элекпи, эжеби, карындашпы, айырмасы жок. Ар бир аял өзүнүн затынан таква болушлугу бул биринчи жоопкерчилик. Күнөөлөрдөн сактанып, Аллага башый. Ар бир аял өзүнүн ушул чачынан таштап, тартып, тырмагына чейин бардыгын Алла Тааланын буйругуна, пайгамбардын сүннөтүнө алып келүү биринчи милдет, биринчи жоопкерчилик бул. Башканы кое туруңуз. Ар кимдин сандыгы өзүнчө. Кабыр амалдын сандыгы. Угуп алыңыз. Тараза атаңыздык өзүнчө, апаңыздык өзүнчө, күйөөңүздүк өзүнчө, уул балаңыздык, уулуңуздук өзүнчө, кызыңыздык өзүнчө, сиздик өзүнчө болот. Таразаңыз дагы, кабырыңыз дагы, эсебиңиз дагы. Эч кимге жардам бербейт эртең. Эч кимге жардам бере албайт эртең. Ошон үчүн ар бир аял, ар бир эркек өзүн ойлосун. Өзүнүн ахиретин ойлосун. Өзү эсеп берет, өзү үчүн эсеп берет. Биринчи эсеп адам өзү үчүн берет. Бул бир. Экинчиси балдарды тарбия кылуу. Экинчи чоң жоопкерчилик аялдардыкы. Балдарды, ушу төрөгөн балдарын, уулдарын, кыздарын иманга тарбия кылуу. Алхамдулилlah, уяттуулукка тарбия кылуу. Биринчи ла илаха иллаллах, Алла деген сөздү үйрөтөйлү. Куранды үйрөтөйлү, даратты үйрөтөйлү. Жаратуучу акыйда ишенимдерди үйрөтөйлү. Исламдын баалуулуктарын аз болсо да үйрөтөйлү. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин биринчи сөзү ла илаха иллаллах болсо, акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, 1000 жыл жашаса дагы ал сурак бербейт деген. Амал, калиманы үйрөтөйлү. 7 жашарында намазды үйрөткүлө дейт. 10 жашарында окуп алса бир аз уруп койгула. Балдардын төшөктөрүн, кыздардын төшөктөрүн 10 жаш кезинде уже бөлөк-бөлөк кылып койгу. Ага чейин аралашып жата берет. 10 жаштан кийин бөлөк-бөлөк кылып койуш. Балдар, кыздар бөлөк. Балдарды тарбия кылайлы. Кыздарды кандай? Кичинесинен жолукка көндүрөйлү. Кичинесинен уяттуулукка көндүрөйлү. Тамактын адеби, тазалыктын адеби, үйдө алхамдулилlah ушулардын аз болсо да айтылып турсун. Үчүнчү чоң жоопкерчилик, сиздер бүткүл ааламдагы пайгамбарыбыз бүткүл ааламга пайгамбар, кыямат күнгө чейин пайгамбар. Ошон үчүн кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын хидаятына, иманына, эркектери болсун, аялдары болсун дуа кылыңыздар. Эркектер эле жоопкер эмес, ушу бардык ааламга дин таркатууга аялдар дагы жоопкер. Аялдарга дагы жоопкер. Жоопкерчилик бар. Ошон үчүн иншалла бул жерде кандай Алланын жолуна чыгып, махрам менен, толук парда менен. Толук махрам, толук парда менен. Алланын жолуна чыгып. Жана Хадича энебиз иши эмне болду? Эң биринчи иман келтирген Хадича энебиз. Эң биринчи Алланын жолуна малын сарптаган Хадича энебиз. Эң биринчи өзүнүн жанын курбандык чалган Сумайя энебиз. Бардык аялдар да. Аялдар. Умар разияллаху анху, Умму Жамил деген карындашынын себебинен мынакей исламды кабыл алган. Усман разияллаху анху ал дагы алхамдулилlah аялдын себебинен исламды кабыл алган. Эки чоң халифа. Халифатчылыгы, иш кылгандары, Куран канча деген иштерди кылды. Умар разияллаху анху канча дин таркатты. Усман разияллаху анху Куран топтоду. Канча деген дин таркатты. Ушунун баары сооптор аялдарга жатпайбы? Аялдар себепчи боло алат экен го. Пайгамбарыбыз вахий келгенде, үйгө ушундай коркуп келгенде, биринчи Хадича энебиз көңүл көтөрдү го. Коркпоңуз. Алла сизди текке кетирбейт, текке салбайт. Сизди эч качан Алла кор кылбайт, кыжалат кылбайт.
сіз жақсы адамсыз, сіз адамдарға пайдаңыз жетіп тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға хадисені ушуну айтып атат. Сіз меймандоссуз дейді. Сіз туғаншылық мамилени бекем қармаған кишисиз. Сіз кесиби жок адамға кесип таап бересиз. Мүмкүнчүлүгү чектелип калган инвалидтердин жоопкерчилигин алгансыз. Акыйкаттын жолунда кыйналгандарга дайыма жардам берип турасыз. Сизди Алла текке кетирбейт. Хадис-ченебиз көтөрдү го. Эң биринчи хадис-ченебиз. Хадис-ченебиз иман келтиргенден кийин эле даватын баштады го. Демек, урматтуу аялдар дагы күйөөлөрүнө жардам берүүсү, дин жаатында чогуу даватка чыгуусу, аталарын, агаларын, тайкелерин, инилерин, балдарын даватка чакырганда, то есть иманга, динге чакырганда, аларды намазга, мечитке жиберип туруп, даватка чыгарганга 4 айга 40 күнгө, ошого альхамдулилля үйдө отуруп, ошончо соопторду алсаңыздар болот. Апталык таалим бар, апталык таалимге катышып туруңуздар. 2 ай таштап, 3-чү айда альхамдулилля мастурат менен 3 күнгө чыгып туруңуздар. 3 жол чыгып келгенден кийин 15 күнгө бар. 15 чыгандан кийин альхамдулилля машвара кылып турду 40 күн бар. Негизи бирок үйдүн амалдары. Үйдө кеңеш болсун, үйдө сүннөт болсун, үйдө жөнөкөйлүк болсун, үйдө уяттуулук болсун, үйдө ибадат болсун, үйдө Кур'ан окуу болсун, үйдө таалим болсун, үйдө альхамдулилля амалдар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амалдары. Үйдө дават, таалим, зикр, ибадат, кызмат, кайсыл жерде болсо, Алла Таалам ошол жерге хидаят берет, ошол жерден хидаят таркатат Алла Таала. Ошон үчүн иншалла ниет кылайлы, урматтуу энеже карындаштар, Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Азыр кезекти суроолорго берели.